Минакари түстүү эмальдардын металга же керамикага уникалдуу чагылдырылышы. Бул кол өнөрчүлүк салты Иранда мындан 5000 жыл мурда пайда болгон. Бул өнөр өзгөчө Исфахан шаарында өнүккөн. Минакари өндүрүш иши өтө татаал болуп, бир нече этапка бөлүнөт. Жана бир эле учурда бир нече устанын иштөөсү талап кылынат. Буюмдун негизги бөлүгүн жасоо үчүн ар кандай металлдар, адатта жез, коло, күмүш жана алтын колдонулат. Ваза, табак же чөйчөк алгач керектүү формага келтирилип, даярдалган соң, анын бетине атайын ак же көгүш эмаль капталат. Ага түс берилгенден кийин анын бетине кооз орнаменттер, гүлдөр, геометриялык же миниатюра сүрөттөрү тартылат. Сүрөт түшкөндөн кийин сырлары бекемделиш үчүн буюм жогорку температурада мешке салынып күйгүзүлөт. Натыйжада боектор жаркырап чыгат. Минакари Ирандын маданиятындагы көрүнүктүү жана баалуу кол өнөрчүлүктөрдүн бири болуп эсептелинет. Алар белек катары, үй жасалгасы жана коллекциялык буюм катары жогору бааланат.